2024 октябрдын соңунда Сокулуктун жана ага жакын жайгашкан шаарлардын жашоочулары үчүн Борбор калаага каттаган тирүүнүн тозогуна айланды. Шаар бийлиги көп жылдардан бери Сокулук, Кара-Балта, Кайыңды жана Чалдыбарга каттаган экспресс кичи автобустар жөнөгөн шлагбаум аялдамасына токтогон транспортты азайтууну чечкен. Ал эми кичи автобустар шаардын сыртындагы жаңы автобекеттен чыга турган болуп калды. Мындан улам жолго мурдагыдан алда канча көп убакыт күч жана акча коротууга аргасыз болушууда. Я проживаю в Сокулуке, и я никогда не ожидала, что возникнет такая проблема с транспортом. Это началось буквально месяц назад, причем это резко все началось, люди не знали об этом, даже, мне кажется, маршрутники сами об этом не знали. Бишкек мэриясы батышты көздөй каттаган кичи автобустардын баарын жаңы убактылуу автобекетке көчүрүүнү чечкен. И когда мы начали приходить на шлагбаум, то есть с точки, которой мы уезжаем домой вечером, и для нас был просто шок, стоят люди, да, не могут не уехать, все потеряны, вечер. Конечно, маршрутки подъезжали, их тут же мэрия останавливала, то есть не давали, то есть все, езжайте на новый временный автовокзал. Мы сами были в шоке от этого. Биз каармандарыбыз айткан кыйынчылыктардын баарын өз көзүбүз менен көрүү үчүн алар менен бирге Сокулукка чейин барууну чечтик. Сейчас время 17:33, мы вышли с работы и начинаем свой путь до Сокулука. Ошентип биз Юнусалиев жана Медеров көчөлөрүнүн кесилишиндеги аялдамада автобус күтүп турабыз. Транспорт келди, эми Сокулукка чейин жетиш үчүн биз дагы 2 жолу транспорт которушубуз керек болот. То есть я вечером, час пик, я сажусь, конечно, в полный автобус, стоишь, все, доезжаешь до шлагбаума. Но когда приезжает на шлагбаум вечером городской автобус 19, 13, 40, он моментально забивается людьми, потому что люди уже стоят, ждут Сокулукский очень быстро. Очень много людей с Сокулука ездят в город по работе. Люди просто друг друга давят, когда в эту дверь заходят. Это ужасно. Там кто-то сигналит, давайте быстрее, водитель кричит быстрее, а еще этот тулпар нужно оплатить через... Это ужасно. Представляете, это так ужасно. И так после работы уставший выходишь, мы уже, когда заходим в автобус и ищем место, где бы сесть, отдохнуть. Мы уже иногда, в последнее время смотрим, чтобы пустой автобус. Мы уже пропускаем толпу. И стараемся садиться, где следующий автобус подождем, может быть, там людей меньше. Фучик жана Ден Сиопин көчөлөрүнүн кесилишиндеги шлагбаум аялдамасында мурда кичи автобустар каз-катар тизилип турар эле. Бул жерге Сокулук, Беловодск, Кара-Балта, андан ары Чалдыбарга чейин каттаган кичи автобустар келип токточу. Шаар бийлиги бул тилкедеги транспорт кыймылын азайтуу үчүн маршруттук таксилерди ары батышты көздөй жылдырууну чечкен. Эми бул жерден кичи автобустарды табуу мүмкүн эмес. Таксилер бар, бирок алар бааны өтө эле жогору айтышат. Ошол эле маалда таксилерди кубалап турган майы кызматкерлери да бар. Караңгы кирди, автобустар аз, а транспорт күткөн адамдар улам көбөйө баштады. Керектүү автобус келгенде баары тең өтө чоң арзандатуу менен сатылып жаткан товарды алууга ашыккандай эшикти көздөй умтулушат. Биз эптеп автобуска кирдик. Бош орунга жетебиз деп үмүттөнбөстөн саат 18:30да шлагбаум аялдамасынан жаңы автобекетти көздөй жөнөдүк. Что ты домой едешь, что обратно, ты на работу едешь. Как шлагбаум был забитый, так он и есть. Он не разгрузился, он так и есть проблематичный. Душно, людей много, все стоят. Это пробки, не движущиеся просто пробки. Кирпичницы, Дегалиева, Гудайберген. Это просто издевательство. И получается, от шлагбаума до нового автовокзала мы доезжаем за 50 минут. Это прям 100%. Кош келдик. Бул жаңы автобекет. Убактылуу. Дагы деле курулуп жатат. Ал Баян Антоновка айлынын жанында. Айланып өтүүчү автомагистраль аяктаган жерде жайгашкан. Жерде талаанын ортосунда. Азырынча автобекетте үстү жабылган жай жок. Күтүү залы жаңы гана курулууда. Жетиштүү сандагы жүргүнчүлөр топтолгонго чейин транспортты жайлуу жерде күтө турууга шарттар жок. Ажатканага акы төлөп киресиң. Анын көрүнүшү мындай. Автобустар менен маршруттук таксилер ачык эле талаада турушат. Суук, караңгы жана жагымсыз. Айдоочулар болсо таң эрте чыксак Сокулуктун жашоочулары бизди айланып өтүп калды деп даттанууда. Адамдардын көпчүлүгү жумушка шашып, шаарга бара жаткан жеңил унааларды тосуп кетишет. Бул үчүн алар бир кишиге болжол менен 100 сомдон төлөшөт. Элдин баары нааразы болуп атат жактан Сокулукка жүктөп. Бул жерде мына
шаарга жеткирбейсиңер, ото жолго алып келип таштап салып атасыңар деп. Аны эми билбейм кандай жумуш болот. 2 жолу бош келдим Сокулуктан бери. Бу жака уже жолдун баарында киши турат, түшпөйт. Бу жака келип отурбайт мына. Буга чейин Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев бул автобекет убактылуу экенин, жаңысы Манас аэропортуна бара жаткан жолдун боюна куруларын, ал жерге Ош базарында көчүрүү пландалып жатканын билдирген. Бирок адамдар алгаш жаңы автобекетти куруп бүтүп, андан кийин гана каттамдарды көчүрүп, эскисин жапса болбойт беле деп суроо узатып жатышат. Видеого тартышыбызды каалабаган айдоочулардын бири бийликтин бул чечимин жаңы үй салайын деп, бирок курулушу баштала электе эле үй бүлөсүн жаан чачынга жана суукка карабастан короодогу чатырга көчүрүп койгон адамга салыштырды. Убактылуу автобекеттин жанында дагы бир убактылуу объект бар. Ал түрттүрүлгөн Аккуланын ордуна иштеп жаткан ат майдан. Быйыл март айында президент жаңы комплекстин курулушуна капсула салган. Азырынча ат оюндары дал ушул убактылуу ат майданда өтүүдө. Анткени бийлик мурдагы ат майдандын аймагын курулуш үчүн жеке инвесторлорго берип жиберген. Бул жөнүндө кененирээк видеонун сүрөттөмөсүндөгү шилтеме аркылуу өтүп, биздин иликтөөдөн окусаңыз болот. Адамдар убактылуу автобекеттен Сокулукка чейин каттаган кичи автобустарга отурушат. Бул жерден Сокулукка чейин болжол менен 15-20 мүнөттүк жол. Азыр саат 19:41 болду. У нас в 5 заканчивается рабочий день, и все, я вот вчера я домой пришла в 7:30, 7:40 уже домой пришла почти. А у меня дома 2 маленьких детей, мне надо еще с ними уроки сделать и кушать, естественно, приготовить. Вот. У меня вообще практически времени ничего не остается. Получается, я прихожу домой только поспать, и обратно утром в 6 часов вставать и на работу. А еще в школу ребенка отвезти. Биздин каармандарыбыз үйлөрүнө саат 20-22 гана жетишти. Алар болжолу 64 сом коротушту. Жумушка барганын эсептегенде күнүнө 128 сом кетти. Алар дээрлик 3 саат жол жүрүштү. Бул убакыттын ичинде автоунаа менен Бишкектен балыкчыга чейин жетсе болот. Биз каармандарыбыз менен коштошуп Бишкекке такси менен кеттик. Буга 50 мүнөт жана 780 сомубуз кетти. Катардагы кыргызстандыктар күн сайын жолго мынча акча төлөй албайт. Күн сайын ушундай көрүнүш. Тургундар жолго убактысын коротуп, ыңгайсыздыктарга жана ашыкча чыгымга туш болушат. Аларда бийлик өз убадасын аткарганга чейин күтүүдөн же болбосо транспортты кыйла жеткиликтүү кыла турган жакшыртууларды өздөрү талап кылуудан башка аргасы калган жок.